Өзү канча бир туугансың делет сен? Өзү мен 4 туугам. 4 туугам эң чоңумун. Калган бир туугандарың жакшы эле, Калган бир туугандарым жакшы эле, здорово эле. Басат элем. Бул чубаса дештен деле эме кыласың же жүнүндү кысты, нервти кысыптыр. Мен күчкө салып кыйшаңдап басып жүрөдүм андай. Баягы аксапчы. 10 метр басканда уже баса албай калдым. Больница табып эме кылдык эле, текшерсек алар айтты, уже болуттарың шатайт этип кеңири ойноп жүрөт, сөйөктөрүң майдалап эмелин жака кеткен линияны, клетканы тозуп койду. Ушу медицинанын жардамы менен басам да. Ассалому алейкум, урматтуу биздин көрөрмандар, амансыздарбы? Жанымда Адилет Уланбеков деген интернетте көрүп жүргөн уулуңуздар. İçinde boylu жүргөндү, çenelbet suyup boy menden, düşünsöң боло сүйгөнүм. Ошол Москва шаарына келип калыптыр. Азыр келип ушул Адилет менен бир аз маек куруп, неге Москвага келди, эмне кылып жүрөт бул жакта, бүт силерге бир маалымат берген келдим да, туугандар. Адилет, ассаламу алейкум, кандайсың досум? Алейкум, рахмат, Аллага шүгүр. Жакшы шүгүр. Москвага келип калышың эл катары. Тынчтыкты эмне болуп атат? Москвага келгеним себеби 2023-жылы бел омурткаман сколиоз пайда болуп, Түркияда операция болдум эле. Операция болуп, ал жакта операция болуп, ал жактын операциясы эми болду. Анан темирлер эме болуп, анан мындай болбой, короче, кайра эмелерди кысып коюптур да. Омуртканычы. Ошондон анан бияка ийгиликтүү болбой калды операция. Ийгиликтүү болбой калыптыр. Анан Россияга бир тууган эжемдер ушу Россияга келиңкөр, күчтүү бул жактын врачтары дегенден 2 ай болду келгениме. 2 ай болуп, ушул жактарда консультация алып жүрдүм. Жүрүп анан кийин ушака келип больница табып эме кылдык эле, текшерсек алар айтты, уже болуттарың шатайт этип кеңири ойноп жүрөт, сөйөктөрүң майдалап эмелин жака кеткен линияны, клетканы тозуп койду, майда сөйөктөр, болуттарың кеңири жүрөт дейт. 8 болут коюлган да. Анан кийин эмне кылабыз дедим. Эмне кылабыз десек, бияктан орус врачтар айтат, операция кылабыз дейт. Анан мен биринчи операциямда 8 саат болгон да. Анан операциядан чындап эле корктум. Нарак берак көп айттым. Экинчи операцияны көтөрө аласыңбы, көтөрө албайсыңбы деди. Анан мен эми кыйла баш тартайын дедим, бирок эми уже 2 жыл кетти да коляскада отурганыма. Басып жүрүп эле ошондой болуп, баанда болуп калды. Анан эми басыш керек. Анан баш тартпай кайра өзүм кичине ойлонуп, Өзүмдү колго алып, өзүмдү колго алып, Аллах Тааладан мындай жакшы дуа кылып операцияга келгем тилакачы. Ошентип анан өздөрү темир коюшту, орус врачтарчы. Операция 5 саатка уланды. 5 саатка уланды. Темир койду, өздөрүнүн темирин коюшту. Бак 8 болутту кыскартып, өздөрү 4 эле болут койду. Берки биринчи операционно темирди алып салды. Өздөрү бияктан өздөрүнүн темирин коюшту. Ошо азыркы учурда операция бир жума болуп калды, операция болуп бүткөнүнө. 5 саат операция болду. Эшикке эми чыгып, таза абага. Басып кетишиңе үмүт бар деп атабы? Не деп атат? Басып кетишке үмүт бар деп атат. Басып кетишке үмүт бар. Кудай калса Аллахтын жардамы менен басабыз эми, кудай калса эми аракет деп атат да. Эми бул эме медицинада эң эле опасный ошо омуртканыкы экен да. Тем более мен жүнүнүм кысып койгон да омурткачы биринчисиндечи. Ошол жерлерди ачып кеңейтип, анан кийин өздөрү дагы эме кылтат, темирди жакшына коюшту да буларчы. Жакшына коюптур, жакшы эме кылып
шатайт этпей турган кылып, еще ичинен темирдин жана бетондоп коюшту да. Мындай темир уже калды, өмүр бою калды. Басып кетесиң деп атат. Просто эме кылыш керек, реабилитация. Только реабилитация, ошо тоок-боокпа. Эми биринчисинде деле нервтер өлдү да, эми операция болгондо, биринчи операция болгондо деле нервтер өлүп, ошо иштебей буттар. Азыр экинчисинде эми дагы болду, эми дагы восстановить этиш керек да буну. Узакка да. Жыл да. 1 жылбы, 2 жылбы. Ошондо 1-2 жыл Москвада жүрөсүңбү же? Кыргызстанда жүрөсүңбү? Жок, азыр мен бир 2 ай ушу Москвада реабилитация кылам. Азыр эртең жакын арада чыксам больницадан. Мына бар бел кесилди да, жаңы темирлер коюлду. Кайра эле нөлгө түштүм да ужечи. Биринчи операциядагы эле нөлгө түштүм. Эми кичине буга бир кичине ошо эттерди буга калыбына келтирип алып, кесилген жерлердичи. Анан кийин кайра келип реабилитация кылыш керек. Ошо реабилитациянын күчү менен, ушу медициналык жардам менен басам да. Реабилитация дегенде мындай кара түз айтканда тынбай келип көзөм эле турушуң керек. Ооба, келип ошол жерде жатып физический токторду коет. Каерде тирик нерв, каерде өлүк нерв. Ошолорду текшерип, физический кыймылдатат, аппараттарына салат. Ошентип атып анан буга убакыт керек да. Ошентип атып анан эме кылат. Инсан. Кудай кааласа. Өзү канча бир туугансың Адилет сен? Өзү мен 4 туугам. 4 туугамдын эң чоңумун. Калган бир туугандарың жакшы эле, а? Калган бир туугандарым жакшы эле, здоровый эле. Жакшы эле. Мурда басат элең, Ошто жүргөндө басат элең кадим. Ооба, басат элем. Бул эми тубаса дештен деле эме кыласың же туулгандан кийин дагы эме кыласың ушундай да. Ошо кичинемде ошо белим чыгып кеткен ошондой болуп, лальчикке келдим да, чайлай. Билинбей жүрө берип ушундай болду деген. Ошондой болуп, анан баа мындай карлик сыяктуу омуртка ашыкча өсүп, сколиоз болуп, ошонун жүлүндү кысты, нервти кысыптыр. Мен күчкө салып кыйшаңдап басып жүрөдүм андай. Баа аксапчы. 10 метр басканда уже баса албай калдым да, кийинчи акыркы жылдары. Анан ошонун айынан операция болду. Азыр дагы Кудай кааласа да экинчиси дагы жакшы өттү. Эми только реабилитация да. Түшүндүм. Урматтуу достор, көрүп атасыздар, баардыгын болгондой кылып алып чыгыптык сиздерге. Операция кылышты. Анан дагы ушул Адилетке каражат жагынан жардам керек болуп атат да. 500 миңдей деп атат азыр. Балким андан да көп болушу мүмкүн. Ким жардам бергиси келсе, колдон келсе, ушул Адилет уулуңуздарга, Адилет досубузга жардам берсеңиздер болот. Ошол жерде телефон номер, ушул Сбербанк эжесин Сбербанкын коюп койдук. Эми банк койдук туугандар. Колдон келсе, жардамыңыздар аябаңыздар туугандар. Азыр операцияны дагы эптеп сөтүп ал жак бер жактардан акча чогултуп атып, бирөөдөн карыз ала коюп, ушинтип эми жашоо, өмүр, жан ширин экен туугандар. Колдон келишинче эптеп атат. Ошого барып күчү жетпей калды. Ошого камерага чыкканга да өзүм айтып жардам сурайлы элден, балким жардам беремдер бар деп чыгардыбыз туугандар. Ушул колдон келсе жардам бериңиздер. Колдон келбесе жөн эле бир лайк басып, жакшы ойгуңузду билдирип коюңуздар туугандар. Ошол бар болуңуздар, аман болуңуздар. Досум айыгып кет. Чоң рахмат, Алла разы болсун.